Президенттин 2023 жылдын 29 декабрындагы 370 указы менен административдик аймактык реформа жүргүзүү тууралуу жарлыгын колго алуу боюнча жерлерде алгылыктуу иштер жүрүп жатат. Өлкө ичинде 7 облус, 40 район, 32 шаар, анын ичинен 2 республикалык маанидеги шаар жана 452 айыл аймагында өз алдынча башкаруу жаатында иш ыргагы бир топ өзгөргөнүн байкоого болот. Мына ушул багытта Түп районунун Түп айыл аймагына тажрыйба алмашуу багытында Чүй облусунун айыл өкмөтүнүн башчылары, муниципалдык ишаналардын жетекчилери келишти. Катышуучулар Барскон, Түп, Ак Суу айылдарында жергиликтүү кызмат көрсөтүүлөрдүн абалдарын жеринде көрүп, баа берүүгө мүмкүнчүлүктөр түзүлдү. Бүгүнкү күндө актуалдуу маселелердин бири болгон бул муниципалдык ишканаларды түзүү, аларды иштетүү, башкаруу деген маселелер. Анткени жакында эле билесиздер, Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгы чыккан. Республика боюнча айыл аймактарда, шаарларда административдик аймактык реформа жүрүп жатат. Буга чейин биринчилерден болуп ушул Түп районунда башталган болчу. Демек Түп районунда дагы бир катар өзүнүн мыкты тажрыйбалары бар. Ошол багытта биз бүгүнкү күндө атайын топту алып келдик. 2 күндүк иш сапардын алкагында жергиликтүү кызматтарды уюштуруу, таштандыларды чогултуп ташып чыгаруу, мектепке чейинки билим берүүнүн абалы менен толук таанышып чыгышты. Туруктуу өнүгүү долбоорлорунун жүзөгө ашып жатышы зор кызыгууларды жаратты. АТРдин алкагында президенттин указы чыкпадыбы? Президенттин указынын негизинде Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун 52 токтому чыккан 7-февралда. Ошонун алкагында иш алып барып атабыз. Эми бардык эле нерсе жаңы башталганда мүчүлүштүктөр болот да, кайсыл жерде кемчилик кетип калышы мүмкүн, кандай алып барыш керек. Ошону үйрөнүү максатында Союз МСУнун ушул бүгүнкү күндү уюштурган биринчиден Союз МСУга ыраазычылык билдиребиз. Башкы максат муниципалдык ишканаларды уюштуруу, тарифтик торчолорду орнотуу, айлана чөйрөнүн тазалыгын камсыздоо, бала бакчалардын ишин жандандыруу, айыл элин таза суу менен камсыздоо, учурдагы ирилештирүү ишин элге түшүндүрүп, калкка кызмат көрсөтүүнү жакшы жолго коюу, жайыттарды туура пайдалануу өңдөө, олуттуу иштерди көрүп таанышып чыгышкан соң кеңири пикир алмашып, өзлөрүн кызыктырган суроолорду беришип, тиешелүү жоопторду ала алышты. Биз Түп айыл өкмөт өзүбүз чоң айыл өкмөт болгондугуна байланыштуу бизде эч бир айыл өкмөткө кошкон жок, өзүбүз эле калдык. Биздин айыл аймакта Түп шаты бирлик айылдары кирет. Калкыбыздын саны 15.300 адам. Анан могу жерде пристань деген конуш бар. Ошол спорный болуп Гамсумо тарабынан дагы азыр бизге чечилбей калды да. Анан пока өзү ошол АТРдин алкагында өзүбүздүн Түп тазалык ишканаларын жандандыралы деп Кыргыз Өзбек фондунан 4 техника алганбыз лизингке 7 жылга. Буюрсалар келди, өзүңөр көрдүңөр азыр. Ошол иштеп атат. Андан тышкары местный бюджеттен, жергиликтүү бюджеттен жана фонд развитиядан акча бөлдүрүп, бир фронтальный погрузчик, анан бир могу экскаваторду алдык. Аймактык реформага биринчилерден болуп кирген Түп айыл аймагында эле эмес, бүтүндөй облус ичинде айтарлык иштер бар экенине тажрыйба алмаш үчүн келген өкүлдөр ынанымдуу ой пикир менен кайтышты. Гүлжан Кыдыралиева, Нурдин Нурманбетов, Мадина Абакирова, Түп районунан.